Илгери түлкү, ташбака жана чапкени үчөө шериктешип эгин экмей болушту. Түлкү жайлоого чыгуучу, ташбакка эгин багуучу, чапкени уруучу болду. Түлкү аштык даяр болгондо жайлоодон түшүп келип, буларга эгиндин эмне кереги бар? Андан көрө алдап алайын деп ойлоп, шериктер, ушул эгинден несин бөлүп убара болобуз? Андан көрө жарышалы, кимибиз мурун келсек, ошонубуз эгинди бүт алалык, деди. Түлкү ак сакалдын сөзүн ташбака менен чапкени макул көрүштү. Чуркайлы деп убадалашкан жерге барышты да үчөө катар турушту. Ал арада да чапкени түлкүгө жабыша калып, кулагына чыгып алды. Алар чуркап жөнөштү. Түлкү аштыктын четине келип, бир силкинди эле чапкени түшүп, үйүлгөн аштыктын төбөсүнө чыгып калды. Эми эгин меники го деп түлкү үйүлгөн аштыкты караса, анын үстүндө чапкени отурат. Түлкүнүн жүрөгү булк этип, качан жетип келдиң? Деп сурады. Менин келгениме бир далай болуп калды. Аштыктын төбөсүнө чыгып, силерди карап отурбаймынбы? Деп жайбаракат айтты. Ошентип байгени кичинекей болсо да чапкени алып кеткен экен. Түлкүнүн амалы аткарылбай калыптыр.